Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-спикер Кубанычбек Исабеков бүгүн Достук мейманканасында Кумтөр акталбаган үмүттөр деген экинчи китебин элге тартуулады. Кумтөрдөгү алтын мафия деген анын биринчи китеби 10 жыл мурда чыккан. Исабековдун айтымында Кумтөрдө өндүрүлгөн алтындын эсебинен канадалыктар башка мамлекеттердеги алтын кендерди да сатып ала баштады. Bizde 67'ge жақын пайыз болған, бирок тилекке каршы пайдадан түшкөн салыкка деле ошо көбүрөөк маани беришкен дагы, мисалы алтынды эмне үчүн бөлбөйбүз. Баланча процент алтыны биздики дегенге биз чараган жокпуз. Биздин Кумтөрдүн эсебинен дүйнөсүндөгү 4 мамлекетте кыргыз алтыны сатылып алынган кендер бар. Монголияда бар. Алба центрга кирген эмес, бирок Борога сыртка чешеси жок башка кен бар. Россиянын Тыва республикасында бар, Кумтөрдүн эсебинен алынган. Андан кийин Турцияда бар. Дүйнөдө 7-нчи орунда турган кени бар Кыргызстан болсо жакыр бойдон калууда жана карызга баткан. Алтын өндүргөн Кыргыз алтын концерни азыр кудуретсиз абалда. Мындай нерсе тарыхта болгон эмес го. Алтын менен башка баалуу кендер чет өлкөлүктөргө сатылган жана алар Кыргыз өкмөтүнө эмнени кааласа ошону таңуулайт. Айрым журналисттер болсо алтындын үстүндө отуруп жакырылыкка баткан өкмөттү шылдыңдайт. Природное богатство касается кен байлыктардын сизге да, мага да, биздин балдарга да, жана биздин ата-бабаларга да тиешеси бар. Кудай же биздин ата-бабалар, биздин балдарыбыз, неберелерибиз бизди кечирбейт. Биз аларды белчесине чейин карызга батырып салдык. Эми карыздар кекиртегине чейин жетсе, алар кечирбейт. А если посадим еще по уши наше подрастающее поколение в долгу, нас никто не просил. Легендарлуу парламенттин депутаты профессор Шергазы Мамбетовдун 93-жылы канадалыктарга башка кенди берели. Алар менен кошо иштеп үйрөнүп алгандан кийин Кумтөрдү өзүбүз иштетели дегенин ал кезде эч ким укпай койгон. Легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов болсо бүгүн Кумтөрдү Москвадагы иштетейин деген советтик мезгилде, бирок Турдакун Усубалиев бербей койгон деп билдирди. Кумтөрдү иштетип, Кумтөрдүн алтынын Советтер Союзуна алабыз деген аракеттер болгондо, Турдакун Усубалиев Москвага чейин барып жатып, ушул Кумтөр маселесин иштетүүгө азыр эзде. Ушул жатып турушун деп аракет кылып, бирок Советтер Союзуна дагы алтын керек болчу, ансыз болбойт. Ошол Кумтөргө деген, Кумтөрдү иштетебиз деген кредиттин баардыгы менен Якутияга жөнөтүлгөн. Белгилүү экономист профессор Альчы Сарыбаев бүгүн Кыргыз бийлигинин Кумтөргө жасаган мамилеси менен иштерин мамлекеттик кылмыш жана экономикалык диверсия деп атады. Жана андай кылмыш менен диверсияга Кыргызстандын ар бир жаңы бийлиги барып жатпайбы? Кумтөргө канадалыктар биринчи келгенде алтынды 10 жыл гана өндүрмөк. Бирок азыр улам жаңы аянттарды алып өндүрүшүн кеңейтүүдө. Ошо департ материалын окуганда андайын Кубанычбектин окуганда мен ушунчалык таң алдым. Ушунчалык деңгээлде мамлекетке каршы иш болуп аткан. Бул финансылык преступление дейт. Дагы экономикалык кылмыш десеler тиги баланча сом берди, бүтүнчө сом берди, кайрылып туруп атпайбы? Андай эмес. Бул жерде деген чоң мамлекетке каршы, экономикасына каршы диверсия жатат. Бийлик азыр эч нерсени өзгөртө албаган абалда калды. Анткени чет өлкөлүк инвесторлордун айтканын эки кыла албайт. Алар болсо алтындын акыркы килограммын казып чейин кала тургандай. Анткени бийлик менен анын ырын-ырдаган айрым маалымат каражаттары сатылууга дайым даяр. Изденип, ойлонуп, өндүрүштү өнүктүргөндүн ордуна кимдир бирөөгө уруксат берип, пара үчүн албетте, бай берген алдаганча оңой жана кирешелүү эмеспи? Я прочитал, что мен бир кабарды окуп алып күйдүм. Географияны билбейбиз да. Израиль каякта, Кыргызстан каякта. Израилдин эки жараны ошол Израилдин сотунда Кыргызстандагы ак түзгени кимдики деп талашып соттошуп атышыптыр. Биздеги өлкөбүзбү же өлкө эмеспизби? Биз элбизби же эл эмеспизби? Бизде мамлекет деген барбы же жокпу? Американын индеецтери дагы ушинтип байлыгын айнек шуруга саткан. Ке ошондо саламатта калыңыздар.